жүк ташуучу автоунаалар кезек күтүп кас катарынан тизилип туруп калышкан. 2 суткадан тургандар бар. Кезек эмнеге болот? Бирок эшин алгылары бош го. Иштебей элешер го. Киши жок да. Потому что биздин налоговый иштебей жатат. Мына чындык эле ошол. Эч кандай условия жок, бул чаң деле жатабыз баары иштегенбиз. Программа жак киргизбей жатат го дейм ошо. Ошончо сер туруп калганарбы? Бир накопитель керек. Жабир туалет жок. Убактына келгенде камыштарылып калсаңар. Ошо туалет жок. Жигиттерме карасаң канча адам турабыз. 2 суткалап. Турабы жигиттер, мынакей. Жол өтө жаман, аны сураган киши жок. Карабызчы чуңкурду. Аңгүл дөңгүл уже вообще болбой калды. Жол такыр эле жарыктан чыгып калган. Бул жактагы шарт ушулай мына карасаң. Булар деле баягы өлбө жаным өлбө болуп эле жүрсөт. Жол деле эскирген, таразасы деле эскирген көп кыскасы. Буну ушуну чечиш керек да вопросу. Ушул вопрос чечпей, башка вопростордун муну ушул вопрос чечпей. Менин артымда ушул Казакстанга келе турган ак тилек посту болуп эсептелет. Бул жак канттан бери келет кандаксы. Бул 2 күндөн бери бул жакта кезек турат. Анан азыркы күндө мынакей бул жакта тараза, эки жагы тең. Анан бул баягы Казакстанга келе турган цемент ташуучулар булар азыр эмнеге жылып жатат десеңиздер, булар бош болгондугуна байланыштуу булар өтө берет. Ал эми андан тышкарылары ушул кезекке таразага турушу керек болот сөзсүз түрдө. Анан бул тараза боюнча дагы жана дагы бул жактагы шарт, жол азабы мына өзүңөр көргөндөй. Бул ошо тараза бөлүмү, бул жакта деген автоунаалар канча кил болду, кандай болду? Бул жакта кызматкерлер. Салам алейкум. Темирлан Сейитбек ул эркин журналист. Ошол тыгын боюнча тартып жүрдүк элек. Ошо эмнеге тыгын болуп атат ошо кыскасы? Аны билбейбиз, бул тиякты эми границада да. Мисалы бир автоунааны регистрация кылыш үчүн канча убакыт керек? 2 мүнөт. 2 мүнөт эле экен. Тез эле кетет экен. Тез эле кетет. Тиги жак кармаганда анан силерге келет. Туурабы? Ооба да, биз бияқта эч эмес тийиш болсо, биз билбейбиз кандай эмне кылып атат, эмне кылып атат дияпчы. Сиздерде канча кызматкер иштейт бул жакта постто? 500. 5-өңүздөр иштейсиздер. Күн түн 24 саат. Сиздерде жакта маселе жок. Жок. Рахмат. Өзүңүздөр көрдүңүздөрбү? Бир автоунааны регистрациялап каттоо үчүн ашып кетсе 5 мүнөт эле убактысы кетет деп жатышат. Эми кезек эмнеден улам келип чыкты деп, анан азыр биз мындан кийинки баягы салык кызматына барабыз. Ал жагынан да көрөлү кандай болот. Бирок негизги жалпы жонунан айтканда бул жактагы шарт ушулай мына карасаңар. Булар деле баягы өлбө жаным өлбө болуп эле жүрсөт. Жол деле эскирген, таразасы деле эскирген. Бул жактагы негизи баарын эле жаңыртканга туура келип калган. Ал эмес мынакей электр чоалгылар өзүн чоалып, өрт коопсуздугу боюнча дагы маселелер бар. Ал эмес биякта көмүрүлөн бери эми айта берсе көп кыскасы. Эптеп эле баягы аты турат деген деп деле айтсак болот. Негизи кандай болгон күндө деле шарт түзүлүүсү керек себеп дегенде бирден бир Кыргызстанды каржы булагы бул таможня болуп эсептелинет. Азыр мен каршы тилке менен кетип баратам. Сөзсүз түрдө жол мыйзамын бузуп атам. Себеп дегенде мен бара турган жолго чоң жүк ташуучу автоунаалар кезек күтүп кас катарынан тизилип туруп калышкан. Мындан башка жол жок. Айла жок, бар жол менен айдайсың да. Бул жактагы шарт, бул жактагы жолдун абалы ушундай. Анан айдоочулар өздөрү айткандай ушул жакта мынакей күндөп, суткалап кезек күтүшөт. Кайсы маалда астыңкы автоунаасы дүр деп оталса, артыңкысы дагы ошо даяр турушу керек, уктап калбаш керек же башка болбош керек, себеп дегенде ал кезегин алдырып жиберет. Жана башта айткандай, бул жакка ушундай кезек күтө турган аянтчаларды уюштурганда гана баягы айдоочулар кайсы күнү, кайсы саатта кезеги келет, ошону так билип, ошого жараша автоунаасын токтотуп коюп, эс алчысы эс алып, шаарга барчысы шаарга барып, үйүнө кетчиси үйүнө кетип дагы турмактын. Бул жагын дагы эске алып койгон жакшы, себеп дегенде ар бир автоунаа ал жакка да бекер кирбейт. Сөзсүз түрдө тийиштүү баягы мамлекет койгон нерчемдеги акча каражатын төлөп туруп гана киришет. Анан азыр мынакей бул жакта чоң автоунаа келатат. Азыр экөөбүз карама каршы бир жолго тирелип калдык. Эми бул айла жок, азыр каршы тилкеге чыгып бергенге турат. Каршы тилкеге чыкканда мынакей аркы дөңгөлөгү жаман жолго илинет. Бул дагы болсо ар бир айдоочунун чөнтөгүнө келе турган күч болуп эсептелинет. Албетте бул билинбейт, кете берет, муну көп эске алынбайт, бирок жанагы бардык нерсе майдалдан башталат да өзү. Майдан нерседен башталат. Ошону дагы эске алуу керек. Баягы бул жактан азыр салык кызматынан сурап көрөлү, эмне себептен кезек болуп жатат. Азыр мисалы бул жакта деле каттай турган эле унаа жок экен, мынакей иштеп атабыз деп айтат дейин десең. Сурап көрөлүчү бир оз.
кезек эмнеге болот? Азыр иштеп атасыздарбы сиздер? Ооба. Биз машиналар кетип атпайбыз. Бияк жактан программалар жактан кандай болот? Ошол жактан, сиздерден эмесе. Бирок эшин алдыңар бош го? Иштеп элейсиңерби? Киши жок да эме кишилер биз кетип атпайбыз биякта. Жок, булар арка үстөн келаткандар. Мен көргөндөр. Бирок берки үстөн келаткандар токтоп турат да тиги жерде. Тиги программа жак киргизбей атат дейм ошо. Ошон сиздер токтоп калдыңарбы? Жок, биз кетирип эле атабыз. Кайтып турат анда. Ушунча келгенден кийин бул жактагы эми кезек болот, кайра тарап кетет, кезек болот, тарап кетет. Ушундай жактары бар. Бирок шарт боюнча бүгүнкү эфирде кененирээк айтып бербесек болбойт. Анткени бул жакта мынакей көрдүңөр, жолдор деле калбай калган. Такыр элечи. Мисалы, моуну эсептегенде эле. Ченегенде кандай экен? Мына ачки менен. Карагычы чуңкурду. Тереңдиги бул. Кишинин ачкисинде бар. Анан эми бул дөңгөлөк илинсе кандай? Негизи шарт жоктугу аябай эле оор да. А бул жак такыр эле. Биздеги чек арага кирип бараткандагы жолдун абалы ушул бүгүнкүсү. Анан кийинкисин кантебиз билбейбиз. Сиз канча жылдан бери водитель болуп иштейсиз? Ой, көп болду, 35. 35 жылдан бери. Почти 35 жыл. Көбүнчө кайсы мамлекеттерге чыгасыздар сиздер? Биз көбүнчө Турция, Азербайжан, Украина менен иштегенбиз, раньше, допустим, Украина менен каттап жүргөнүбүз, транспорт. Мисалы 30 жылдан бери айдоочу болуп ушул жакта жүк тартып иштейм дейсиз. Негизи шарттар кандай болгону туура болот? Биз жактагы мынакей азыр көрүп атабыз. Километрлеп 2 күндө 3 күндө тыгындар болуп атат да. Анан ошону менен бирге эле жолдордун жамандыгы боюнча айдоочулар айтып атат. Бул жакта терминалдардын жоктугу боюнча, баягы айдоочулар токтой эс ала турган жайы жоктугу боюнча айтып атат. Тигил жак менен бул жакты салыштырып айта аласызбы? Эми мындайда, допустим, азыр могу тыгылыштын машина көп. Биринчиси машина көп. Экинчиси жана погранпостто, допустим, обрабатывать не успевает. Жетишпейт, ошон үчүн тыгын болуп атат го. Погранпостто, допустим, не успевает обрабатывать. Может, жол шарттары, может, допустим, досмотр жактанбы, башка жактан, в общем, не успевает обрабатывать, допустим, мынча машинаны. Ошон үчүн мындай скопленияга, допустим, самый оптимальный вариант бир накопитель болуш керек. Моундай тыгылбайт да, машиналар келгенде, допустим, электронный очередин кирет, накопительге киргенде, допустим, электронный очередь алат да, допустим, телефондон бир какой-то программа, допустим, Турцияда приложение бар, Турцияда бир приложение бар. Келет, стоянкага кирет, допустим, электронный очередин алат, также Грузияда ошондой. Электронный очередин алат да, допустим, барып туруп жатат. 2 күндөн кийин келеби, 1 күндөн кийин келеби, 10 сааттан кийин келеби, допустим, очередь барып уктап, дем алып, тамак ашын жеп, жуунуп, таптаза даяр болуп турат да, очередке келгенде. Силерде машинада отура бербейт да кечке биякта, Биякта эмне кылсын? Жа бир туалет жок, жа бир ысык тамагы жок, жа бир жууна турган жери жок. Эми шофёр да в любом случае бир жерге чыгыш керек да. Мусорну бир жерге атыш керек да. Ата берет да эми. Ал могу жол жөнүнө турбайсыңарбы? Мисалы, барыңар. Вот моундай скопление болбойт да ошондо. Моундай скопление болбойт да. Ошон үчүн бир накопитель керек. Ичинде душу, туалети. Келгенде шофёр келгенде кирет да, очередин алып туруп демелеп, допустим, дем алып, уктасын. Уктап, допустим, машина жылбай турат, допустим, режим трудового отдыха деген бир система бар, допустим. Мисалы, Казакстандан бери кирип атканда кандай? Ошол жерде да ошондой система кылыш керек. Ал жакта да жок да. Электронный очередь деп чыгарып тур, бирок недоработанный, бир стоянкасы жок, бир терминалы жок, допустим. Аларда деле? Аларда деле жок. Ошону кылса, конечно, жакшы болот эле. Ошондо тегеректе таза болот, шофёрлар да дем алып тынч болот, моундай беспорядок болбойт, жолда жакшы болот, ДТП да болбойт, допустим. Ошону кылыш керек. Бүгүн мисалы канчадан бери турасыңар мына жакта? Бүгүнкү кезек. Биякта 2 суткадан тургандар бар, 1 сутка тургандар бар. Алды эле 2 сутка. Алды 2 сутка бул жактары. Алды 2 сутка турат, деги алдындагылар 2 сутка тургандар бар. Эми очередь бияктан башталып атпайбы? Куйрук бияктан келип атпайбы? Келген машина барат да, бурулуп келип туруп очередке бул жактан турат да. Эми маякта ДТПга помеха да болбойт, допустим, жол ачык болот. Бул ушундай процесс негизи канчадан бери уланып атат деген сыяктуучу. Кандай болсо мисалы туура болот. Şu naşı iki taможный süйлөшүп алып тез өткөнсө эле ушундай кыйынчылык болбойт эле да. Бул жерде азыр алыстан келгендер бар. Айрыкча. Анан
үй жайынан ажырап жүгүн жүктөп алып ошол жерде турат сарсан болуп бирөө бирөөнү дишине өткөрбөйт. Анан эми бузулуп кеткен товарлар бар. Бу жерде мына киши айтмакчы же ажаткана болуп берсе, же бир условия болсо, кара мына жолдун акыбалы болсо, Камыштарлар жүрөсүңөр бар. мына светофордон ары көздөйчү. Жөө баса албайсың. Ушунчалык жол жаман. Казак жакта эле жакшы эмес. Магист неме объезднойдон ары карай. Объезднойдон ары көздөй. Жол өтө жаман, аны сураган киши жок. Бир сураган панда жок. Эми у жерде канча киши действительно шашып аткандар бар, ооруп аткандар бар, bunun ичинде кыйналып келаткандар бар. Аны эч ким ойлобойт. Мына шуну таможниктер сөздөп турган ошо жогору жактан бирөө жарым болсо, шуну элге журтка чечип берсе жакшы болот эле. Биздин үнүбүз эч жака жетпейт. Аты жөнүңүз? Мукашбек Батиев. Мисалы канча жыл иштедиңиз? Бул жерде шопур болуппу? Негизи. Шопурдан уже бир 20 жыл болуп калды иштеген. 20 жыл 5 жылы кезекте туруп өткөрүпсүз да? Өткөздүк, ошондой болуп өткөздүк. Ар бир 2 күндөн болгондо эле. Ооба. 2 күн, 3 күн болот. Эми ошо ушунча жылдан бери иштеп атып, эмне кем каршысын көрүп атасыз? Эмнени туура кылса болот? Кандай сунуш бере аласыз мындай? Биз деген могу жерден жалаң могу сементовоздордун. Сунуш бериңизчи. Сен сементовоздордун атынан айтайын. Биз налогко кирбейбиз могу жерденчи. Таразага түшпөйбүз. Көбүнчө эле эч нерсе каралбай эле барып кирип кеткенге болсо, могуларчы очередьте азаят да, мончо толтура семент толтурбай. Кыргызстанда стройка жүрүп атат, мына Мукаш акелер менен чогуу иштейбиз. Бияктын заводу жетишпей, биз Коржемден ташып атабыз да. Биякачы. Ушу кезекте эле турмай 2 күн, 3 күн тияка барасың, анан тияк казак тараптан киргенде ал жактан дагы где-то башында ушундай болчу 2 күн, 3 күн. Анан аяктын акимчилиги келип, бүт баары чогулуп, ошол Жамбыл облусунун бизге чечип берди. 5 фура өтсө, бир сементовоздон киргиле депчи. Отдельный заводдон прямой түшүп келип киребиз да, 5 фура. Силердин баягы канча жүктөйсүңөр силерге белгилүү да, туурабы? Бүт белгилүү, СМР, ММР, бүт так. Эчтеке менен. Силерде текшерип деле зарылчылык жок Эми зарылчылык жок. Рентгенден өтө, запрещен эч нерсе алып өтпөйбүз баарыбыздаңчы. Ушул эмеден, колейкадан. Могу эле таңарларда эле почта барабыз да, анан бул туристтер менен биз ошо урушуп, силер да тургула, тигүү болуп эле туруп калып атабыз да. Силер дагы кезек түзүп атасыңар да, акча айтканда, туурабы? Мына маяктар мына 1 2 3 4 4 катар менен туруп. Монусу 5 экен. Тиякта 3 отурат. Жарым эле силер турбайсыңар. Ошон үчүн бизге могу светофор жактанбы, мисалы мамлекет келип, казак тараптай элечи 5 бир кылып кирип берсе, мисалы 5 фура өттү, бир сементовоз. Мисалы биз эмеге токтобойбуз. Таразагачы пустойбуз да. Ары налогко токтобой эле кирип кетебиз. Ары почти постко чейин барабыз. Анан жолду көрүп атасыңар да. Аңгүл дөңгүл уже вообще болбой калды. Что фурага булардын подушкасы жарылат, булар да затор кылат дедичи. Туурабы, булар жүктөлөт да, подушкасы жарылат. Жапсыраак дагы иши. Жапызыраак болуп атат. Жолдун да келип калган да почти. Мисалы Чолпон атага, Тооруга бүт эле ушул Кыргызстанда болуп аткан стройкага ташыйбыз. Журналист. Но Жибек жолуна, бул болсо мына Тооргартта эмеге ташыйт жанагы туннелгечи. Ол келип эле өзүбүз менен өзүбүз кыргыз эле жерде турабыз. Биз пустойбуз. Как пустой Убактына келгенде камыштарылып койсуңар. Ошо туалет жок, супу жок, эч кандай условия жок. Могу чаңда эле жатабыз баарыбызда, карачы. Канча жылдан бери ушу чоң жүк ташуучу айдап? Ушу иштеген 15 жыл болуп калды, 15 жылдан бери иштеп ушу системада. Мындай көйгөйлөр азыр ушул моментте Кытайдан деле груз жок. Аябай кириш кыйын болуп атат. Негедир Казакстан тарап бизди өткүзбөй кыйнап атат да, мына негедир. Мурда Кытайдан груз болгон башка болчу, азыр жок. Ана мына көрүп атасыңарбы өзүңөр? Мерде 2 суткалап, 3 суткалап турабыз. Ар жак беттен бери турабыз. Ар жактан мен мизде кече өттүм. Кече 2 сутка өттүм, 2 суткада. Бери карай, э? Бери карай. Түнкү саат 12-де келгем. Кечинде почти что 14-дө өттүм да бул жака. Кыргызстанды көздөй. Потому что биздин налоговойлор иштебей жатат. Мына чындык эле ошол. Иштебей жатат. Айтсаң иштеп атабыз дейт. Негедир биздике кириш да кыйын болот Кыргызстанды көздөй. Ушундай болот. Налоговойлор иштебейт деп атпасаңар, ошондо кандай форматта же эмне? Иштебейт, иштегизи келбейт. Мындай эле жаап алабы же күттүрөбү кечке? Ой, бирөөсү арыга кетет, бирөөсү бери кетет. Ушинтип кыйнап, адамдарды кыйнашып, Кыргызстанга кириш кыйын болуп атат ситуацияда.
кызыкчылыгын билбейм, өздөрүнүн кызыкчылыгы менен аны билбейт экенм. Кызыкчылык ушундай болот, эл кыйналып атат. Биз ойлошубуз керек, биз деген ушу международный перевозка товар ары ташылып бери ташылбайча Кыргызстанда экономика өзгөрбөйт. Ошону билбейт, буларга түшүнбөйт экен. Мен айтып да көрдүк, аябай неме кылып да көрдүк, болбойт. Көп сүйлөдүк, аябай. Жаман көрөт. Неге билбейм мен вообще. Мына коллега мына караган жигиттер мына. 2 суткадан 2 суткалап өтө албай турабыз. Казакстанды көздөй. Бүгүнкү күндө. Анан эмне десең Казакстан өтпөйт. Жок, Казакстандын күнөө жок. Кирип аткан жакта кыргызстандар налоговойлор өткүзбөй жатат. Бери карай. О, бери карай. Чыккан жагы жакшы иштеп атабыз. Чыккан жакшы, просто машина көп чыгар. По-моему, буну ушуну чечиш керек да вопросу. Ушул вопрос чечпей, башка вопростардан мына ушул вопрос чечпей. Бизге керек да перевозка. Мына жигиттерди карасаң, канча адам турабыз. 2 суткалап турабыз жигиттер, мынакей. Бүт Жол такыр эле жарактан чыгып калган. Бул биринчи эле маселелердин бири. Экинчиден, бул жакта узун катарынан кезек турат. Айдоочулар кайсы минутада, кайсы учурда айдай коет, ал дагы белгисиз азыркы учурда. Ошон үчүн сөз түрдө рулунан эч кандай эч жака жылбай туруш керек болот. Мисалы башка мамлекеттердегидей болуп, атайын бир кезек күтүүчү аянтчалар ачылып, ошол жерден электрондук өзүнүн кезегин күтүп тургандай дагы шарттар бизде албетте жок. Ошон үчүн айдоочулар күн болобу, түн болобу, суткалап бир жумага чейин дагы кезекте ошол автоунаасында күтүп тургандары болот. Эми бул негизи Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы кезек күтүү маселеси бул канча жылдан бери эле бир ит адатка айланган десем болот. Бир нерсе болсо эле кезек күндөп, 2 күндө, 3 күндөп, километрлеп башталып калат.